Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге наркоз деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отырып, мага жақты белгисин басып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Джек аттуу хирург адам менен таанышабыз. Ал ушул убакка чейин операция кылып жаткан учурда 3-4 адамды өлтүрүп алган. Бул жолу ал өзүнүн досу Клейтанды дагы оор операциядан өткөрүп, жүрөгүн алмаштырат. Өкүнүчкө карай бул жолу дагы операция ийгиликтүү болбой калып, досу Клейтандан дагы ажырап калды окшойт. Ошондон кийин ал ийнесин көтөрүп алып, өзүнүн бөлмөсүнө кирет да эмне кылаарын билбей эле отуруп калды. Бир жолу Клейди тез жардам менен ооруканага алып келишкенде, Джек аны сактап калган эле. Ошондон тарта экөө жакын достор айланышып, кийинчерээк Клей Сэм аттуу кыз менен да таанышып калып, экөөнүн ортосунда бат эле сүйүү пайда болуп кетет да күндөр өтө баштайт. Көрсө Клейдин апасы өтө эле бай адам болуп, Сэм алардын үйүндө кызматчы болуп иштегендиктен Клей экөөнүн мамилеси бат эле жакшы болуп кетет. Бирок албетте Клей Сэм менен сүйлөшүп жүргөндүгү жөнүндө апасына айткан эмес. Анткени апасы мындай нерсеге баары бир каршы болмок. Клейдин атасы Клей кичинекей кезинде эле тепкичтен кулап кетип, кырсыктап көз жумуп калат. Ошондон кийин атасынын компаниясын апасы башкарып калып, эми Клей чоңоюп компанияны башкарууну өз колуна ала баштады. Бирок бири кем дүйнө дегендей Клейдин жүрөгү өтө алсыз болуп, ар дайым дарылардын жардамы менен жүрчү. Эми жакында ага донор табыла турган болсо, жүрөгүн алмаштыруу үчүн операция кылыш керек болуп турат. Джек менен Клей балык уулашып, көбүнчө чогуу жүрүп калышып, Джек Клейге ушинтип жүрө бербей, сен менен эртерээк үйлөнүп ал деп айта берчү. Бир күнү ал Клейди ооруканага алып келет да, операция кыла турчу жерге жаткырып, биз ушул жерден буюрса сенин жүрөгүңдү алмаштырабыз. Албетте жакшылыктан үмүт үзбөйбүз, бирок эгер кокус бир нерсе болуп кете турган болсо, сен ушул наркозду алган бойдон ойгонбой да калышың мүмкүн деп айтат. А бирок Клейде башка тандоо жок эле. Ал операция кылдырбайм деген күндө да баары бир анын өмүрү өтө эле кыска болуп калмак. Ошентип Клей ооруканадан чыгаары менен эле аны Сэм тосуп алып, бирок ошол учурда көчөгө Клейдин апасы да келип калгандыктан, Клей Сэмге көңүл бурбай апасынын унаасына түшүп кеткенге аргасыз болот. Көрсө апасы Клейге өтө бир күчтүү хирург Джонатанды тааныштыруу үчүн алып келиптир. Апасы Клейге сенин операцияңды ушул адам кылсын деп айтса, бирок Клей ага такыр эле көнбөй, мени досум Джек өзү операция кылат деп болбой коет. Клей жумушта япондор менен болгон келишимин ийгиликтүү аяктап, жумуштары жакшы жүрүшүп жатканы менен көптөн бери Клейге такыр эле донор табылбай жатты. Бул нерсеге өзү да кыжаалат боло баштап, бирок апасы аны тынчтандырып, Кытайга же дагы бир башка жака барып, кара базардан сага донор издеп көрсөкпү деген сөздөрүн айтат. Сен болсо Клейге келип, биз качанкы убакытка чейин эле сенин апаңан ушинтип жашырынып жүрө беребиз. Мен ушинтип жүргөндөн тачап кеттим деп айтса, Клей дароо эле аны ээрчитип апасына барат да Сэм экөө сүйлөшүп жүргөндөрүн ачыктап айтып берет. Албетте апасы Клей менен Сэмдин сүйлөшүп жүргөндөрүнө кубаныч менен караган жок. Андан кийин Клей Джектин айткан сөздөрүн эстеп, балким мен операциядан кийин чындап эле ойгонбой калсам эмне болот деп ойлонуп, Сэм дагы макул болуп жаткандыктан ошол күнү эле алар үйлөнүп алмакчы болуп калышат. Дароо эле Клей күбө катары досу Джекти алып барып, апасына айтпастан эле Сэм менен Клей ошол күнү мыйзамдуу жубайлардан болуп калышты. Ошол түнү эле Клейге чалышып, дагы бир сүйүнүчтүү кабарды айтышып, көрсө бул кезде Клейге донор табылып калган болот. Сэм Клей менен бирге ооруканага барып, ал жакта Джек өзүнүн жардамчы дарыгери Патнам менен тосуп алышат. Анан да дагы бир жардам бере турган медайым кыз Карвер менен тааныштырып, убакытты көп созбой операцияны баштай турган болуп калышып, бирок албетте операцияны баштоонун алдында ал жерге Клейдин апасын чакырышат. Апасы ал жерге баягы хирург Джонатан менен бирге келип, Клейди өзүнчө сөзгө чакырып, аны дагы бир жолу көндүргөнгө аракет кылса, Клей дагы эле ага макул болбой, мен өзүмдүн досум Джекке ишенем деп коет. Ошентип операциянын алдында Клей жакындары менен коштошуп, аны операция боло турган бөлмөгө алып кирип кетишти. Джек менен Патнам операцияны баштайлы деп жатышканда, ал жерге Ларри аттуу көзөмөлчү адам кирип келет. Көрсө аны анестезиологдун ордуна жөнөтүшүптүр. Бир аз таң кала түшкөн Джек менен Патнам иштерин башташып, Клейге наркозду берип уктатышат. Бирок а дегенде эле баардыгы башкача болуп, Клейдин колу буттары эч бир жери кыймылга келбей, көздөрү дагы ачылбаганы менен ал баардыгын угуп жана сезип жатты. Тасманын башында көпчүлүк наркоз алган адамдардын ичинен чандалары гана ушундай абалга туш болору жөнүндө статистика айтылган. Сыягы Клей дагы дал ошондой миңдин бири болуп, наркоздун таасири менен ал денесинин эч бир жерин кыймылга келтире албай калганы менен дарыгерлердин сүйлөшүп жаткандарын угуп, алар өз аспаптары менен Клейдин көкүрөгүн тиле баштаганда, Клей баардык ооруну кадимкидей сезип, ичинен сыздап чыдагандан башка аргасы жок болуп турду.
Ошентип Клей ооруну сезбеш үчүн башка нерселерди ойлогонго аракет кылып, өз өмүрү менен алышып жатканда, апасы менен Сэм аны күтүп отурушат. Ошол жерден Сэмге бир дарыгер бала келет да, сени бул ооруканадан мурун көргөн эмес белем десе, Сэм колундагы шакегин көрсөтүп аны кетирип жиберет. Шакекти көргөн Клейдин апасы дагы алардын үйлөнгөнүн билип калып, эми Сэмге жакшы мамиле кылайын деп чечтиби Айтур. Эмнеси болсо да Клейди жакшы кара деп тапшырат. Бул учурда донордун жүрөгүн бөлмөгө алып келишип, Ларри бөлмөдөн чыгып бир аз эс алып келейин деп жөнөмөкчү болуп калат. Анткени анестезиологдун бул жерде кыла турган иши деле жок эле. Ларри чыгып кетери менен эле Джек Патнам жана Карвер үчөө сүйлөшө баштаганын көрөбүз. Джек башкаларга биз балким бул ишти кылбай эле койсок кандай болот деп айтып, Ларрини атайын бизди аңдуу үчүн жөнөтүшкөн окшойт. Мен жөн жерден эле түрмөгө отургум келбейт деп айтса, Карвер менен Патнам Джекке ушунча келгенден кийин ишти аягына чейин алып барабыз деп болбой коюшат. Көрсө булардын атайын сүйлөшүп пландап жүргөн иштери такыр эле башка экен. Алар бардыгын эртелетиш үчүн Клейге жүрөктү кезексиз өткөрүп жиберишиптир. Дароо эле алар Карверди эшикти кайтарып тур деп жөнөтүп жиберишет да, өздөрү Клейге салына турган донордун жүрөгүнө кайсы бир суюктукту сайып салмакчы болушат. Жыйынтыгында жүрөк иштебей калып, Клей ошол жерден жан бермек. Эң кызыгы алар Клейди өлтүрөлү деп жатышканын бул кезде Клей өз кулактары менен угуп турган болчу. Бул сөздөргө чыдабай калган Клей өз денесинен суурулуп эле бошонуп жөнөйт. Ал өйдө туруп караган кезде анын денеси дагы эле жатканын көрөт. Ошол жердегилердин сүйлөшүүсүнөн улам Клей бул ишке Сэмдин да тиешеси бар экенин билет. Бул көрүнүштөр Клейдин жүрөгүнө ого бетер катуу сокку болуп, көрсө Сэм Клейдин байлыгы үчүн ушунун бардыгын кылып жүргөн болот. Сэм Клейдин башын айландырып, аны менен үйлөнүп да алган соң, операция учурунда Клей өлүп калганда Клейдин байлыгына Сэм ээлик кылып калмак. Бул байлыкты жанагы төртөө бөлүшүп алышып, бир топ эле бай адамдарга айланышмак. Эгер Клейдин өлүп калганына кандайдыр бир кылмыш иши козголо турган болсо, баары бир акчанын күчү менен алар бул маселени чечип алышмак. Ушунун баарын эми гана түшүнгөн Клей ушунун баарын эмне үчүн буга чейин такыр байкаган жокмун деп таң калат. Анан да апасынын айткандарын такыр эле укпай койгондугуна өкүнөт. Бирок кандай болгон күндө да Джектин жүрөгүндө коркунуч болуп эле бул ишке бара албай жатса, Сэм ага өзү келет да, суюктукту ийнеге өзү сордуруп берип, аны Джекке кармап ишиңди бүтүр деп айтат. Анда Джек донордун жүрөгүнө суюктукту саят да, Клейдин жүрөгүн денесинен чыгара баштайт. Клей болсо жүрөгүнүн суурулуп баратканын сезет. Анан да анын жаткан денесинин көздөрүнөн эле жаш ага баштайт. Качан анестезиолог Ларри бөлмөгө кайтып келген кезде, Ларриге белги бергенге аракет кылып, ал балким менин көзүмдөн аккан жаштарды байкап калабы десе, ал дагы эч нерсени байкабай көрбөй коет. Бул кезде апасы да бир жамандыкты сезе баштап, Клейдин элеси дагы бардыгынан үмүтүн үзүп, ооруканадан чыгып жөнөй баштады. Операция соңуна чыгайын деп, бирок донордун жүрөгү такыр эле иштебей жаткандыктан анестезиолог Ларриге бул жөнүндө кабарлашып, андан соң операция ийгиликсиз болуп калгандыгын айтуу үчүн апасына сыртка чыгышат. Мындай жаман кабарды апасы угаар менен Джекти күнөөлөп, Джек ал жерден кеткенде Ларри Клейдин апасына, азыр Клейдин денесиндеги канды атайын аппарат айландырып жатат, биз аны өчүрүшүбүз керек деп Клейдин апасынан уруксат сураганда, Клейдин апасы Клейн учурда дагы эле тирүү экенин билип, ойлонуп алуу үчүн бир аз убакыт сурайт. Клей болсо бул кезде үйүнө келип, төшөгүнө жатып, анын айланасындагы бардык жарыктар өчүп, өлүмгө толук түрдө даяр болуп калат. Бирок ошол караңгылыкта апасы пайда болуп, ал ширеңкени чагып жарык кыла баштайт. Бул кезде Ларри кыймылсыз отурган Клейдин апасына келип, аны текшерип көрүп эле өлүп калганын билет. Ал жерге тез эле баягы хирург Джонатан жардамчылары менен жетип келет да, Клейдин апасынын жүрөгүн Клейнге берүү үчүн алып жөнөшөт. Алар операция кылуучу бөлмөгө кирип келишкенде, тажрыйбалуу хирург Джонатан Джектин кандай кадамга барганын дароо эле аныктап алат. Джонатан аларга бөлмөнү бошотуп койгула, бир аздан соң полиция келет деп айтат. Бул учурда жанагы караңгы жерде Клей менен анын апасы сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Көрсө апасы Сэмден кээ бир белгилерди байкап калат да, алардын уюшулган планын түшүнүп калып, дароо эле хирург Джонатанга байланышка чыгып белги берип, өзү болсо бул жарык дүйнө менен коштошуп өз жүрөгүн баласына берүүнү чечиптир. Көп өтпөй эле полициялар келип, Патнам менен Карверди кармап калышат. Джек менен Сэм болсо Джектин бөлмөсүнө качып жашырынып киришкенде, Сэм эми өз командасына да чыккынчылыгын баштап, менин бул иште эч кандай тиешем жок, Клейнди операция учурунда силер өлтүрдүңөр, полициялар болсо мага эч кандай негиз таба алышпайт деп айтса, Джек Сэмди бөлмөдөн сыртка чыгарып ичинен бекитип алат да, биз экөөбүз түрмөгө чогуу эле кетебиз, анткени донордун жүрөгүнө суюктукту сайган ийнеде сенин да бармак издериң бар деп айтып, эмне кылаарын билбей эле бөлмөдө полицияларды күтүп отуруп калды. Джонатандын командасы апасынын жүрөгүн ага салганы менен, анын да
жүрөгү иштебей такыр эле сокпой жатты. Бул кезде жанагы караңгылыкта Клейн апасына: "Эгер сен өлсөң, мен деле сени менен чогуу өлөмүн. Анткени бул жарык дүйнөдө мени күтүп турган эч ким деле жок калды" десе, апасы Клейнге атасынын кантип көз жумгандыгын айтып эстетип, "Сен жарык дүйнөгө сөзсүз түрдө кайтып барышың керек. Жана да биздин үмүтүбүздү актап, өзүңдүн көздөгөн максаттарыңдын бардыгына жетишиң керек" деп ишендирип, акыры Клей макул болгондо анын жүрөгү сого баштайт. Ошентип Джекти жана Сэмди кошуп, полициялар кармап алышып, бир топ убакыттан кийин Клей көзүн ачканын көрөбүз. Вышел из наркоза. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.